Алмазбек Темирбекович, sizde bir жұмыстан кетті деп қайра келіп, мәселеңіз шешілді? Жұмыстар емес. İşte отасыз, siz іште уланышыңыз керек, анткени ушул тармакты өзүңүз жакшы билесиз, жакшы иштерди, жакшы долбоорлорду баштадыңыз, ушуларды өзүңүз аягына чыгарышыңыз керек деп мен ойлойм. Ошол эле убакта мына мен баягы эле суроо Баткен областындагы Кожошкен дарыясы жөнүндө Бүргөндө 2 проектисин 24-жылы айттыңыз эле, 25-жылы баштайбыз деп. Ошол иштер эмне болуп атат? Азыр проектisi аяктоосунда турат, азыр иштеп атышат проектировщиктер. Муну биз сөзсүз баштайбыз, анткени бул стратегиялык маанилүү объект. Качан башталат? 25-жылдын аягына чейин пландаштырылат. Акча каражат каралды, алдын ала пландаштырылат да. Акча каражаттар бар. Быйылкы жылга канча сумма каралып атат? Проекттик смета документация бүтсө эле биз канча керек болсо ошончо. Демек буга резервиңиздер бар. Ушул өзүңүз айткандай бул Баткен областы үчүн чындыгында тарыхый долбоор. Анткени 12 000 гектар кошумча суу менен камсыз болот. Ошол Кожошкен дарыясында жай мезгилинде 350 куб суу агат. Ошонун 15 гана кубун Кыргызстан колдонот, калган кошуналарга алып кетип жатат. Ушуну сиз ишке ашырсаңыз, ошол суунун көлөмү 30 кубка чейин чыгып, азыр мына биз айтып жүргөн Актурпак күрүчү жалпы Кыргызстанга мындай таанымал, сыймыктануу менен ошону бүт бара алышат. Ошонун жери 10 000 гана гектарды түзөт. Бул деген дагы бир 12 000 гектар анын үстүнө ушул Актурпак, Алга, Кыргыз Кыштак, Молдонияз айыл өкмөтүнө көптөгөн жумуш ордун түзө турган проект. Ушуну сиз аягына чыгарып берсеңиз, жана проектлерди эртелетип, ушул ишти баштап берсеңиз, анткени бул мына мамлекеттүүлүгүбүзгө ички гана эмес, мындай мамлекеттүүлүккө өтө маанилүү долбоор деп айта алам. Миграция да азаят эле. Ушул долбоорду эртелетип аягына чыгарып берсеңиздер. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик.